Саламатсыздарбы, урматтуу биздин дыйкандар, фермерлер. Мына заквасканы көрсөтүп берейин силерге. Заквасканы андай даярдайт. Закваска деген бул тойтка органика бактерий силаска берилет. Ал тойт болсо абдан сапаттуу, андан кийин калорийный болуп чыгат да. Бул кургак чөптө туруп 10 литр берген уйлар 80-90%га чейин көлөмүн көбөйтөт сүттүн. 10 литр берип атса 18-22 литрге чейин сүтүн көбөйтүп берет. Букалар болсо 6 айда семирет. Койлор болсо 2 ай, 2,5 айда семирет. Бул мынакей жүгөрү туура алып келет. Ушундан азыр бактерияны алабыз. Мунун арасында ар кайсы чөптөр да бар. Ошонун баардык бактериялери бизге мындай ачытканга жакшы да. Түрү бактерия болуп чыгат мында. Мынакей бул мында даярдалып туруп, анан могуларга куюлат. Бул палатка эмне үчүн? Күн тийбесин деген нерсе. Бул нержавейка бочкаларыбыз термос эмес. Ошондуктан палатка жаап көлөкө кылганбыз. То есть жанагындай среда обитания пайда болуп, бактерия абдан көбөйөт. 20 килограмм тойтта абдан көп белок, магний, калий, кальций, макро, микро элементтердин баардыгы болот да. Дыйкандар бар, үйүндө запас чоюн коюп коюп, жемин да берет деп мындай этти кармайын дегендер да бар эми арасында. Ал затратный да, канча көп каражат коротуп атат ага. Мында каражат аз кетет. 20 килога чейин бир суткада 20 килога чейин көлөмүнө карата берилет. Бул чыктуу тойт силас. Эртемеңкисин 1,5 килога чейин кургак чөп берилет. Болду. Жем да берилбейт, эч нерсе берилет. Суу кенен болуп туруш керек. Өзүнөн өзү мындай. Биякта баардыгы бар деп атпайбыз. Өтө калорийный. Жеми да бар, макро, микро элемент, белок баары бар. Малга жетиштүү витаминдер. Өзү толук этинде болуп, сүттү да берет, букалар да семирет. Койлор да бат семирет. Былтыр жылкыларды да кармап көрдүк, 40 баш жылкыны. Ичкиден көндүрүп берип, 45 күндө жылкылар семирди. Бир малы бар адам, мындайча айтканда 55 түк даярдаса, 55 кургак чөптүн түгүн, ал 365 күнгө жетет. Бул чыктуу тойттан 7 тонна алса, ал 365 күнгө жетет. 1 жылга жетет да. Жанада айтып кеттим, акчалай салыштырып келгенде, мындан 160 сом берсеңер, акчалай бергенде, санап келгенде, бир суткада чөйүн кошкондо баарын 160 сом. Бирок ал уй 20 литр берет. 20 литрдин 30 эле сомдон саткыла 600 сом пайда чыгып атпайбы? Ошондон 140 сомун алып койгула, 150 сомун алып койгула. Таза кирешеси 450 сом. Бүгүнкү күндө жанагындай туура эмес пайдаланып берип аткандар тойтка көп акча коротуп атат. 300, 400 сом, 500 сомго чейин коротуп атат. Айткандар, дыйкандар көп да билет, айтып атат. Ошолордун баары. 500 сом короткондон кийин ал ую 15 литр берсин. 30 сомдон саткан күндө да баягы тойтуна берген акча эле чыгып калып атпайбы? Музоосу калат бир жылда.